Саламатсыздар, урматтуу Томедиа телеканалдын көрүүчүлөрү, Томедиа Facebook баракчасынын катталуучулары. Биз азыр Ош шаарындагы Басалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Мында май айында курулушу башталган Асма көпүрө жөөтмөк курулуп баштаган. Май айында жалпы баасы 45 миллион деп бааланган. Аны сапат курулуш куруп жаткан. 5 августка караган түнү социалдык тармактарда бул көпүрөнүн кулагандыгы боюнча видеолор тарады. Биз аны чындыгында жеринен көрсөтүү максатында жерине келдик. Өзүңүздөр көргөндөй, дал ушул батыш бөлүгүндөгү курулуп жаткан бетон ополовкалар туруштук бере албай, техникалык катачылыктан улам мынтип кулап түшүп, жаңы коюлуп жаткан бетон урап кулап түшкөн. Бул боюнча азыр жерине келип, урушту жетекчиси болгон Шумкарбек Пайзиевдин өзүнөн маалымат алабыз. Дагы да болсо көрүүчүлөр биздин түз эфирге кошулушун күтүп туралы. Жөөтмөк дал ушул Масалиев жана Наваи көчөлөрүндөгү жол тыгынын жөнгө салуу, жол тыгынын азайтуу максатында курулуп жаткан. Өзүңүздөр көргөндөй, мындай 4 көчөнү бириктирип, тагыраагы жол астындагы жөөтмөктөр эмес, Асма көпүрө курулуп, элдер дал ушул Асма көпүрөдөн өтүш керек эле. Курулуш октябрь айларында бүткөрүлөт деп пландалып жаткан. Бүгүн 5 августка караган түнү социалдык барактарда дал ушул көпүрөнүн кулап түшкөндүгү боюнча маалыматтар тарады. Учурда оңдоп кайра бул ишти жолго салуу иштери каралууда. Биз сиздерге дал ушул жайдан жеринен көрсөтүп беребиз. Учурда курулушчулар иштеп жатат. Бул курулуштун жөнгө салуучу, курулушту көзөмөлгө алган жетекчилер дагы азыр жерине келди. Ошондой эле милиция кызматкерлери дагы жеринде жүрүшөт. Алар бул боюнча азыр атайын протокол түзүп, түшүнүк каттар жазылып алынды. Азыр сиздерге бул жактагы курулуштун жетекчиси Шумкарбек Пайзиевдин өзүнөн дагы маалымат жеткиребиз. Жаңы гана эфирге кошулгандар болсо, маалымат иретинде айта кетейин, биз азыр Наваи жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Мында курулуп жаткан жөөтмөк боюнча 5 августка караган түнү маалыматтар тараган. Бул курулуштун акыркы бөлүгү, акыркы ополовкалар коюлуп жаткан учурда астыкка тирөөчү устундар туруштук бербей, жаңы коюлуп жаткан бетон кулап түшкөн. Жалпы бул курулуш боюнча айта кете турган болсок, май айында башталган курулуш, жалпы баасы 45 миллион деп бааланган. Ал октябрь айларында толук бүткөрүлмөк. Бул эми курулуштун бүтүшүнө кесепетин, октябрь айына бүтүшүнө кесепетин тийгизеби? Азыр тийиштүү тараптардан жооп алабыз. Эгерде
Эгерде сиздерде суроо боло турган болсо, албетте комментарийге жазып туруңуздар. Аны түз эфир аркылуу чагылдырып берип турабыз. Бул курулуш август айында көрүлгөн бүтүшү тууралуу 31 август Кыргызстан эгемендүүлүгүнө карата дагы бүтүшү айтылган. Бул эми жумуштун бүтүшүнө кедерин тийгизбей азыркыча суроо ойдон турат. Ава ошентейинчи. Отырасың. Мен петличка тагып алайынчы. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, качан болду, неден улам болду? Бул Масали Навай көчөсүндө өтмөктө. 4 август күнү түнкү саат 1:30-2 чамасында биз бетон куюп жатканбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бир пролетто бетонду бетон куюучулар тарапынан неравномерный куюп, бир тарабына көп куюп койгондон айынан астындагы тирөөчтөрү бир жана көбүрөөк күч келип кетип, тайып кеткен дагы. Ошондон куюлуп жаткан бетон, суюк бетон баардыгы агып түшүп калган. Бетон агып түшүп калган мезгилде ошол жердеги арматурлар баардыгы ригелдер кыйшайып кеткен. Аны биз түнү менен кайра баардыгын чечип алдык. Азыркы мезгилде кайра балдар батанеле боюнча иштейт. Кудай буйрса 1-2 күндө кайра арматурларды куюп, өз калыбына келтирип коебуз. Бул учурда баса белгилеп коюш керек, эч кандай мост кулаган жок, эч кандай көпүрө кулаган жок. Бул жерде болгону 1-2 пролеттин ортосундагы бир жердин гана бетону агып түшүп калды. Бул негизги конструкцияга эч кандай зыяны жок. Бул жерден эч кандай бир башка бир нерсени ойлоп табуунун зарылчылыгы жок да. Бул анча-мынча курулуш мезгилинде болуп туручу ушундай мүчүлүктөр болуп турат беле. Суроолорум бар. Бул мосттун жалпы маалымат берип кетсеңиз, кайсы курулуш канча акча, качан башталды? 25-майда башталган Сапат курулуш деген курууч компания уткан. Азыркы мезгилде уже 60-70% курулуш өтүп калды. Каржылоо бул жергиликтүү бюджеттен. Канча? 45 миллион. Качан көрүш керек эле? Мына сентябрь айына чейин бүтөт кудай буйрса. Август бүтүш керек экен анда. Бүтөт. Бул курулуштун бүтүшүнө Эч кандай кедерги тийгизбейт. Жок, бул болгону 2 күндүк гана жумуш бизге кошумча болот. Биз график работа боюнча биз алдыда баратканбыз. Болгону ошону кайра жаап кетет. Бул жерде эч кандай проблема, көйгөй жаратышынын зарылчылыгы жок. Бул жак боюнча эми жана милициялар келип протокол түзөттү, эмне боюнча түзөттү? Түшүндүрмө жазды. Эми участкалар булар. Участкалар келип дагы өзүнүн аймагында эмне болсо келип кабар алып коюш алардын милдети да. Протокол түзүлдү деген. Протокол тиги строительге түзүлүп атты, азыр таанышайлы. Эми ал ошол эмне болду, качан болду, эмненин айынан болду деген протоколда. Файзия Шухарбек, капиталдык курулуш башкарманын башчысы. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай, өзүңүздөр көргөндөй, бул капиталдык курулуштун башчысы Шухарбек Файзиев бул боюнча маалымат берип кетти, берип өттү. Бул учур боюнча жалпы мост кулады, көпүрө кулады деген ден алыс экенин, болгону ошол батыш бөлүгүндөгү 1-2 устунду бириктирүүчү бетон жаңы куюлуп жаткан учурда астындагы тирөөчтөр туруштук бербей жаңы куюлуп жаткан асфальт
бетон агып түшүп калган. Бул курулуш сентябрь айына чейин бүткөрүлөрү дагы айтылып жатат. Учурда курулуштун бүтүшүнө болгону 1-2 күн гана убакыт аларга кошумча болгонун айтты. Ошондой эле бул курулуштагы кадимки эле көрүнүш деп дагы айтып жатат капиталдуу курулуштун башчысы. Урматтуу медианын көрүүчүлөрү, жаңы гана эфирге кошулгандар болсо, маалымат иретинде айта кетейин, биз азыр Абсамат Маселиев жана Набай көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Мында жөө өтмөк Асма көпүрөнүн курулушу жүрүп жаткан учурда 5 августка караган түнү батыш бөлүгүндөгү бетон жаңы коюлуп жаткан учурунда агып түшкөн. Ага ошол астындагы тирөөчтөрдүн жакшы кармабагандыгы себеп болду. Жалпы курулуш май айында башталып, май айынын акырларында 25 майда башталып, сентябрга чейин бүткөрүлөрү пландалып жаткан. Эми бул окуянын болушу курулуштун 1 же 2 күн дагы кошумча иш болору айтылды. Түз эфирде дал ушул жайдан жыйынтыктайбыз, артыктуу көрүүчүлөр. Сиздер үчүн атайын медианын жеринен көрсөтүүсүнүн алкагында биз азыр түз эфир аркылуу Ош шаарындагы курулуп жаткан жөө өтмөк Асма көпүрө боюнча түз эфир чагылдырдык. Азыр дагы бир курулуш бул 45 миллион сомго бааланган курулуш. Ал эми тендер боюнча Сапат курулуш компаниясы жеңип алган болчу. Жанагы подробно уже тигилер жооп беришти да. Мен мына жалпы үстүнөн эле жооп берип коеюн. Нарак өтүп албайсыңбы? Кайерге турайын? Болобу? Барбы Насыр? Суук барбы? Все, баштай береді. Баштай береді. Сен батып келіп қалдың ба? Қандай?
негізгі ушул кечээ социалдык тармакка 5-чи августка караган күнү тарады. Ушул өтмөй кулап түшүп кетти. Негизи кандай болду? Негизи жана бизде ушу соц тармакта кээ бир адамдарды мен түшүнбөйм, сразу эле мост кулап түштү, тигил болду деп эле мындай жаман ойлорду чыгарып сала беришет. Бул жерде мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бүт мына жумушчулар иштеп жатат. Надземка өз куруу боюнча өз ишин алып барып жатат. Бул жерде кичине ушул могул жарымы уже куюлуп бүткөн. О жарымында уже куюу иштери башталганда бир аз техникалык мүчүлүштөр болгон. Бул эми жана курулуш нормаларда анча-мынча жерлерде болуп турат. Буну мисалы жанагы текущий нарушение деп же текущий жанагындай бир ошибка деп коет. Ошолорду жумушчулар өздөрү эле бат эле оңдоп, кайра өздөрү эле түзөп, кайра жумушун уланта берет. Соц тармакта ар кандай сөздөргө мен толугу менен мындай кошулбайм. Бул жерде баары эле жакшы болуп кетип баратат. Ошондо жан куюлуп аткан учурда тараганбы? Эми алдындагы тирөчтөр жан куюлуп аткан учурда кулаганбы же ошон куюлуп аткан кандай болгон? Тиги өзү курулушчулар деле өздөрү деле биз бир аз сүйлөштүк. Эң негизгиси жанагы мындай жумушчулардын бир жабыркаганы жок. Эң негизгиси бир адамга бир кандайдыр бир зыян келтирбеди. Бул жерде ошону биринчи кезде эске алышыбыз керек. Экинчиден бул бетон куюлуп аткан мезгилде бир аз жанагы мындай кичине бир мындай мүчүлүштүк болуп калганга байланыштуу ошо бетон жерге куюлуп кетти. Ошол бойдон сразу токтотуп калышты да. Токтотуп туруп эле ошол эч кандай бир неме жок да, коркунуч жок да. Барбы кошумчасы? Эми боюнча курулуш боюнча айтып койбойсузбу? Качан башталды эле? Курулуш боюнча айтып бербейбиз. Жок, башталганын, анан каражат. Да, неме Шумкар өзү эле берсин анда, же Чыңгыз. Чыңгыз, Ушу подрядчик билесиздер да. Полностью курулушчуларга полный жоопкерчиликти подрядчик алат. Бүт ошолорго жооп берет. Буну алмаштырайлы. Көлөкөдөн эле алып койгойлу, Ошондой болсо жакшы болот. Бияка туруп бияктан алалы. Бети Өзү карайып кеттим бул жерде. бирден алып койчу, мен ордуна коюп. Ошентип сиз бияка Акам нерге? Нерге туруп алайын. Курулуштун башынан баштап айта берейин да. Мен Абдыкаров Чыгыз Мизамединович, Сапат курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы инженери болом. Биз бул жөө өтүүчү өтмөктү Наваи Масалиева кесилишиндеги өтмөктү ушул жылдын 2023 жылдын 25 майларында жумушту баштаганбыз. Бул жалпы бул азыркы долбоор боюнча айта кетсем, бул сметалык баасы 46 миллионга бар. Ал эми биздин тендердик баабыз 45 миллион 300 миңге бар. Биз андан бери бүт жумуштарды жүргүзүп келдик. Бул баягы жер астындагы жумуштар, анан кийин тирөөчтөгү жумуштар, анан акырындагы аяктоо жумуштарда турабыз азыр буюрса. Биз бетон алуу максатында кечинде түнкү саат 1:30 чамасында 4 август күнү түнкү саат 1:30 чамасында бетон алып куюу пландалган. Ал боюнча жумушту баштаганбыз. Эң эле баштаган учурда эле техникалык мүчөлүштөрдүн айынан, кандайдыр бир себептердин айынан алдында тиреп турган тирөөчтөрүбүз жылып кеткенби же бетонду бир жакка көбүрөөк куюп койгонбу, ушундай бул техникалык баягындай мүчөлүштөр жүрүп турат өзү курулушта. Ошондойнан биздин куюп жаткан бетонубуз агып түшүп калды жерге. Ал учурда бул баягы ригель деп коет, рама деп коет. Бул баягы өтмөктү эң баягы кармап тура турган тирөөчтөрү. Ошонун арматуралары ийилип кеткендиктен биз өзүбүз самовольный чечишке аракеттерди жасадык сразу. Түнү менен ополовкаларды кайра чечтик, директерди кайра чечтик. Бул жерде жабыркаган эч ким жок. Бул жерде эч кандай конструкцияга зака кеткен жок. Бул боюнча мен баса белгилеп айта кетем. Анан
буйруса алдыңкы жумуштар тез аран ичинде ушул баягы коюлган арматураларды кайра бүт бойдон демонтаж кылып алып, ордуна жаңы арматураларды, жаңы апалавкаларды коюу максаттар пландаштырып атабыз азыр. Буйруса ушу тез аран ичинде кайра ишти, жумушту улантып кетүү максатындабыз тез аран ичинде. Нормасы канча күндө кургайт өзү ушул күндүн азыркы ысык каптабын эске алганда? Азыркы күндүн ысык каптабын эске алганда бул өзү бетонду куйгандан баштап 7 суткада 45-50% прочность деп коет, ошол прочностька кирет. Ал эми 14 суткада 80% прочностьтон өтөт. 28 суткада толук 100% прочностька кирет да бетон. Анан сиздердин негизи убакыт мындай кенен эле болуп атабы, анткени жана 31-ине ушул жумуштарды бүткөрүү аракети болуп атпайбы? Анан ошого байланыштуу шашылыш болгон жокпу? Эми бул жерде андай деле шашылыш деле нерсе жок. Биз баягы азыркы ысыктын аптабында баягы түнкүсүн бетон алуу бизге выгодный болуп атат. Себеби бул жакта чоң техникаларыбыз келиш керек. Күндүзү ал жак менен айланып келген өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы шаарда жолдор көбү жабык азыр. Ошон үчүн биз баягы бетон алуу күндөрүбүздү только ошо түнкүсүн уюштуруп атабыз да. А бүткөрүү качан пландалган? Бүткөрүү ушу 31 августка пландалып атат. Буюрса ошого чейин аракеттенүүдөбүз. Азыр канча чыгымга учурадыңыздар? Азыр чыгым боюнча кече түнү окуя болгондуктан чыгым боюнча эсептер жүргүзүлүүдө, ал боюнча дагы кошумча маалымат беребиз. Эми ошол жана техникалык катачылык деп атпайсызбы? Ошондо сиздердин компаниянын катачылыгы да, туурабы? Кызматкерлердин катачылыгы. Бул эми катачылык деп деле ойлобойт элем мен. Мисалы бул баягы бизде эми айта кетсек, бул эми практикада деле биринчи жолу болуп атат да мындай нерсечи. Мындай бийиктикте сиз жана айтпадыңызбы техникалык катачылыктан? Ошол эми сиздин кызматкерлериңиздин катачылыгынан да туурабы? Эми кызматкерлер баягы бетонду куюп атканда баягы чоң машина шлангада келет да. Шлангада келгенде ал жерде давление менен келет да, ошончолук давление менен келет. Анан баягы биринчи куйганда баягы давление менен урганда эле апалавканын чекеси бир жери кичине ачылып кетиптир. Ошол жерден бетон түшүп кеткен. Бетон түшкөндөн кийин соответственно сразу арматура түшүп кеткен да. Ал эми катачылык деп деле айтпайт элем мен эми. Бул эми мындай производстводо, курулушта мындай нерселер болуп турат да дайымачы. Мындан кийин деле боло берет мындай нерселерчи. Бул эми баягы тирөөчүлөр деле эми ар кандай баягы производственный нерселер болуп турат го курулушта. Сиз өзүңүз айтпадыңызбы техникалык катачылыктан улам деп эдиңизби башында? Мен мүчөлүштүктөр деп айттым. Мүчөлүштүктөр деп айттым да. Мүчөлүштүктө ошону катачылыкта мүчөлүштүк. Эми ошо азыр аныктайбыз бардыгын. Эми буйруса азыр эми бүт аныктап анан да кошумча маалымат беребиз да. Курушчулар каяктан келген? Могу жерде жарымы бөлүү тектирлерди айтып атат. Тажрыйбасы барбы? Бул боюнча куруучулар бизде уже буга чейин канча жылдан бери иштеп жүргөн куруучулар. Азыр кече баягы 2 сутка баягыдай болгон үчүн аз башка жактан адамдар деле жок бизде, бүт эле өзүбүздүн ушу оштук эле куруучулар. Тажрыйбалуу куруучулар. Дайыма бетон куюп жүргөнбүз, буга чейин ар кандай ошол бетондуу конструкцияларды жасап жүргөнбүз. Жана жүрбөйбү туруп айтты жана нөл тектүү адамдар депчи. Анан жумушчу күч жетишпегенден алып келип атасыздар кандай? Жок, аны биз кечинде баягы 1:30 баягы түнкү саат 1:30 болуп калды да. Анан ошол нерсеге муктаж болуп калдык. Биз ошо түн ичинде барып ошол жактан топтоп алып келишке туура келди. Себеби түн ичинде баягы зона кылсак эч ким албайт экен баягындай болуп. Ошого ошол жактан алып келишке туура келди. Алар эми азыр бул жерде тазалоо иштерин эле жүргүзөт. Алар кайра бүгүн кечинде кетишет. Абдыкаров Чыңгыз. Сапат курулуш компаниясынын башкарчысы. Урматтуу Томедиа телеканалынын көрүүчүлөрү, Томедиа Facebook баракчасынын катталуучулары, азыр өзүңүздөр уккандай бул жайда Усман Пасалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө өтмөктүн батыш бөлүгүндө курулуш иштери жүрүп жаткан учурда бетон куюлуп жаткан кезде астындагы тирөөчүлөр туруштук бербей, техникалык мүчөлүштүктөрдөн улам бул жаңы куюлуп жаткан бетон агып куюлуп түшүп калган.
Бул маалымат кечээ бүгүн түнү 5 августка караган түнү социалдык тармактарда желдей тарады. Биз Томедиа телеканалы жеринен көрсөтүү максатында келип, чындыгында окуя кандай болгонун жана буга ким жоопкерчилик алары боюнча силерге маалымат чагылдырдык. Томедиа телеканалынын Facebook баракчасында жаңы гана кошулгандар болсо, маалымат иретинде айта кетейин. Асмот Басалиев жана Нагай күчүлөрүнүн кесилишинде чөбөтмөк курулуп жатат. Жалпы басы 45 миллион деп бааланган. Ал май айынын акыр ченинде 25 майда башталып, сентябрга чейин бүткөрүлүшү керек эле.